ескертип коеюнчу. Атыңыздарды эле айтып, анан айылыңыздарды айтып коюңуздарчы. Мен жазып алайын, кийин сурап турганга губернатордон, акимден менде бул жерде жазылып калып калат да. Атыңыздарды, анан айылыңыздарды эле. Иштеген жериңер, анан тарыхыңарды айтып атып эле 30 секундуңарды жоготуп коесуңар да. Ошон үчүн мен баланча атым, баланча айылдан келдим деп эле анан маселени айтып бериңиз. Угулуу айтып бериңиз. Біз Минкуш айыл аймағына қарашты Өрнөк айылынан келдік. Абижарұлы Бақтыбек. Біздің маселебиз жер маселесімен келдік. Бізде ушул айылыбыз тоо арасында жайгашкандыгына байланыштуу жерлер аябай тар, айыл ичинде турактай салган жер жок. Ошого байланыштуу биздин айылга кире бериште түндүк түштүк альтернатив жолдун жээгинде Бир Калпак деген участка бар, Жумгалта кой чарбасынын запастагы жайыт жери. Ал жерде эч кандай бак дарак өспөйт, айыл чарбага да иштетилбейт, сугарылбайт. Кайракы жер, боп-боз шоок өскөн жер. Biz ошол жерди трансформация кылып, айыл элине жаштарга турак жасалганга уруксат бериле деп канча жылдан бери бийликке кайрылып келатабыз. Райондук, жергиликтүү эч чечпей келе жатат. Түшүнүктүү. Ушул эле сурооңузбу же дагы? Ушул маселени өзүңүз карап, жеке көзүңүз калып жооп берейин, буга жооп даяр азыр. Болдубу? Дагы бар суроо. Айтыңыз анда. Кийинки маселе ушул жергиликтүү бийликтин деңгээлинде эле маселе, айла жок сизге айтышка туура келип атат. 2006 жылдары биздин Өрнөк айылында таза суу системасы курулган. Ошондон бери дээрлик 19-20 жылдын жүзү болду. Толук кандуу суу айылга жетпейт. Жайында чыкса кышында жок, кышында чыкса жайында жок. Дээрлик суу жок кесе деп айтсак болот. Акыркы 5 жылдан бери жыл сайын ремонт болуп келатат. Миллиондогон акча берилет. Бирок ремонтто эч жыйынтык жок. Таза суу кирип атат Минкушка. Проект кетип атат. Биздин Өрнөк айылында, урматтуу губернатор, мен айтып алайын. Эч жыйынтык жок. Мына сиз айткан Арис 2 жыл мурун барып ремонт кылып кеткен. Аристин койгон турбасынан бир тамчы суу тамбай турат азыр. Анан аны биздин жергиликтүү бийлик кандай кылып өткөрүп алды бизге түшүнүксүз. Таза суу маселесинде бир карап көзөмөлгө алып берсеңиз, үчүнчү маселе жарыктандыруу маселеси. Биздин айыл толук кандуу жарыктандыруу менен камсыздалган убагында 3-4 жыл мурун. Аябай сүйүн олтурсак, бир ай өтпөй шамал болду эле 30% темирден тургузулган столба шамалга көмкөрөсө түшүп жүгүндү бүт баары. Ошондон бери жарыктандыруу маселеси жатат. Кулаган столба кулаган бойдон, чубалган бойдон жолдун жээгинде чачылып жатат линия. Ошону карап койгон, көзөмөлдө койгон, жасаган бир жергиликтүү бийлик. Түшүнүктүү болду, эми мен жооп берейин. Так, турак жай салганга Бактыбек мырза Минкуш айылынан дедиңиз, Минкушка караштуу. Өрнөк айылынан. Турак жай салуу боюнча биз азыр эми мурда билесиңер, 7 облустун борборуна Бишкек менен Ош шаарына куруп атканбыз. Азыр аяктын баарын токтоттук дагы биз райондун, анан жанагы 33 кичи шаарлардын айылдардын ичине кирип атабыз эми. Антпесек айылдарда кезекке тургандар аябай көп экен дагы, чыдамы кетип, уже мына 5 жыл болду биздин ошо мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишин баштаганыбызга. Шаарларда обеспечивать этип жарым-жартылай бүтүп калдык, айылдарыбыз чыдабай баратат. Ошон үчүн мына сиздердин айылга да жетебиз. Азыр эле мына акимдин кабинетинде сөз болду эле бул. Мен тапшырма бердим, бул жерде 2 гектар жери бар экен, 2 гектар жери райцентриңарда. Ал жерге ошо 5 кабаттуу, 9 кабаттуу эми жердин эмесине жараша көрөбүз, кыртышына жараша. Анан бул айылды эске алып койгула, мен контролдоп турам, түшүндүңөр, жанагы жерди трансформация кылып туруп, буларга дагы силерге дагы бир 3 кабат болобу, 5 кабат болобу, ошондой кылып үйлөрдү салып берели да. Ато азыр силерге мисалы айылыңарда бир 500 киши турган болсо кезекте, ошо сиз айтып аткан жерди бөлүштүрүп келгенде 50 эле кишиге тийип калат. Калган 450-сү жерсиз калат. 10 жыл, 20 жылдап дагы, мындан кийин дагы өсөт элибиз. Жаштарыбыз пайда болот, аларга дагы жер керек болот. Ошон үчүн биз мындай туура карай эмес, бийикке кетели деп мен 5 жылдан бери кыйкырып келатамын. Азыр мына Зардалыга бардык, Зардалыга. Мына ушул айылдарда Алайга, Гүлчөгө башталып атат. Аякка 9 этаж салсак болот экен, мына Гүлчө. Гүлчө аякта билесиңер, тоонун арасында Алай, Чоң Алай деген жерлерди. Мына ошол жерге бардык эли сүйүнүп, эң сонун болот. 9 этаж болсо да ушул жерге кирели. Баары бир жерибиз жок болгондой эмне кылабыз? Этажда жашашыбыз керек экен да деп бала чакалары бир короодо 2ден 3төн жашап аткан үй бүлөлөр бар экен. Мына мен өткөндө барып көрүп келдим дагы, тапшырманы берип келгенмин. Мына азыр 9 этаж үй башталып атат мынакей. 2,5 гектар жер беле 3 гектар жер болуш керек эле. 3 гектар жерге мынакей. Ал жерге биз 3000 адамды батырабыз. Эгер мындай бөлүп берип койсок, бир 50 үй бүлө кирип алат эле, бөлүп алат эле ошол жерди. Түшүндүңүз, Бактыбек мырза. Ошон үчүн ар бир айылдагы, райондун борборундагы, анан кичи шаардагылар туура түшүнгүлө, жок мен жер там салам дебей, макул болуп, жакшынакай өмүр бою ичинде бардыгы жылуу, суусу ичинде жашай турган кылып салып берели.
Болду, мындан ары баягы жер бөлүштүрүүнү жок кылалы. Жер бөлүштүрүүнү билесиздер, 90-жылдардан кийин бардыгыбыз баягы бөлүп алганбызда үлүш деп кармап жатабыз азыр. Анын баарын азыр кайра алам деп алып, мен үй салып берем же жерге бөлүштүрүп берем десе чыр чыгат. Мисалы аксакалдын бир гектар жери болсо, биз мындан алабыз десек бербейсиз, туурабы же бересизби? Вот видите, мынакей ошондой. Ошон үчүн Тошто баягы өзүбүздүн айыл өкмөткө тиешелүү ФПСтин жери болобу, башка жери болобу, ошо жерди бөлүп, кимге үй керек болсо ошону бийиктикке салып берип кетели. Уктуңуз, сөзсүз. Могу 2 гектар жер менен кошо ошол айылдыкындагы маган эмесин алып келсеңиз, чындап эле баягы кайракы жерби ушундай трансформация кылалы да, а жерге дагы баштаталы анда. Түшүнүктүү, Так, неме боюнча? Таза суу боюнча. Таза суу боюнча, бул боюнча эми баягы 5 жылда бүт баарын республика боюнча камсыз кылып иш кыйын экен. Ар бир жыл сайын канча бир 30дан айылды кылып келатабыз, 30га чейин. Саналжы, уруксат берсеңиз. Ушундай. Негизи өрнөк айыл боюнча биз маалымат бар. Ал боюнча бир сыйра диагностика кылып, өзүңүз билесиз, мурунку жылдары ушул сарамжалды пайдаланбай калган. Анан Миңкуш айыл аймагы боюнча мындай көрүнүш көп жерде эле бар. Салып берилет, анан бир убакыттан кийин жакшы иштебей калат. Ал жерде башкаруу боюнча дагы маселе бар. Ошону азыр таза суу долбоорунун алкагында ушу башкарууга дагы өзүбүз дагы жардам берели, кирелик деп диагностикалап атабыз. Бул көзөмөлдө. Бул эми мындай да, башкаруу мурдатан проблема болгону, арис деп коюп туруп келип туруп эле ал акчаны алып келет. Мына мынчасы грант, мынчасы болсо кредит дейт дагы, келет дагы, анан биздин жергиликтүү бийлик менен жеп жүрүшкөн да. Мисалы 100 соткалык турба коюлчу жерге 80 коюп коет. Анан чалабыла дагы бир демесинен экономдойт, ошентип жеп келген. 3 жылдан бери мен азыр тапшырма бергенмин прокуратурага, текшергиле баарын тең деп. Кимдер жеген болсо ошолорду кустургула. Калган мындан аркы салганым болсо качественно салсын. Салбаса бизге кереги жок ал акчанын, өзүбүз бүтүрөбүз. 5 жылда болбосо 10 жылда бүтүрөбүз деген тапшырманы бергенмин. Ошон үчүн жанагы жарыктандыруу проблемасы деле ошондой болуп келген. Буга чейин жеп коюш үчүн анан үстүнөн эч ким контролдобогондон кийин ошо бойдон эле жабылуу бойдон калып келген. Биз азыр андайлардын бардыгын текшерип, канчага жасалган, канчага жасалыш керек эле, ортодо канчасын жеген деп текшерип атабыз да бардык органдарды. Текшерип аткан органдарда дагы азыр деле коррупция жоюла элек. Акырын мына көрмөксөн болоюн, мынчаны бере кой деп туруп алып аткандар дагы бар. Бирок четинен андайларды да тазалап кармап атабыз. Бунун баарын эми барып баягы көч бара түзөлөт дегендей, пара алгандар дагы бара жок болот. Вакцинация келбеди беле? Кылдыңарбы вакцинация? Кылган жок, биз акчасын төлөп сайдырып атабыз, Урмат Садыр Нуркожоевич. Бир жетекчи басып барып малың кандай малчы деп койгон жок. Азыр дагы ийне сайып жайлоодо жүрөбүз. Азыр жооп берсин. Садыр Нуркожоевич, вакцинация боюнча сиздин тапшырмаңыз менен вакцинаны алып келип туруп таратып бергенбиз. Кээ бир жерлерде мал жайлоого чыгып кеткен жерде баягы жеке ветеринарлар жетпей калган учурлар, сигналдар келип атат. Бирок вакцинаны биз бекер берип атабыз. Азыр эми бул жигит айткан боюнча мен азыр чыккандан кийин дагы бир изучать этип карап чыгалып, негизи вакцинация боюнча баягы малы ооруган деп, ылаң болгон деп туруп вакцинация жеткирип бергенбиз. Вакцина бекер. Азыр эми ушу жерлерде айыл, кээ бирки айылдарда баягы жеке ветеринарлар мамлекеттик болбогон үчүн кээде баш бербей ушундай бир маселе болуп атат да, анын үстүнө реформанын үстүндө иштеп атабыз. Жеке ветеринарлардын баары жогун мамлекеттик кылалы деп. Силер ошо жеке ветеринарларга да берип туруп бекер кылгыла дедиңер беле вакцинацияны? Вакцина бекер, алар өзүнүн кызматын алат. 50 сомдон 200 сомго чейин. Услугасын, алар жеке тарапта. Биздин эмелер жетпейби? Өзүнүн ветеринарлары жетпейт. 1200-дөн 1500-ге чейин жеке ветеринарлар бар. Ошолор вакцинация кылышат. Ошолорду башкарууда маселе болуп, бул жигит айткандай эле ошолор жеткирбей койгон учурлар. Центр жакта төлөп атасыз сиз ошондо бир вакцинацияга, бир укол. Сага шарпка дагы төлөйбүз. Жазында шарпка төлөдүк. 100 канча бирдеме сомдон төлөдүк. Бирковазат ага төлөдүк. Бруцеллезга каршы сайда ага төлөдүм. Анан малыңда бруцеллез жокпу деп 12-13 үйдөн кан алды, ага да төлөдүм. Мына биздин айыл бүт ошентип төлөдү. Баарына 150 сом төлөдүм. 100 сомдон 100 сом общий баарын бириктирип бир төлөдүм. Ошондо баарын бириктирип 150 сом төлөп атасызбы? 150 сомдон 100 сомдон алышты. Бир эмеге, бир уколго. Бир уйга. Түшүндүм. Ал ар бир башканан ар бир уколго деп атат. Ошондо силер 50 сомдон коюп бердиңер беле аларга? Биз жок, алар услуганы алар өзлөрү коет, жеке тарап болгон үчүн. Баягы мисалы үчүн 50 километр болсо 200 сом коюшу мүмкүн, алысыраак жерге. Жакыныраак айылдын ичинде болсо 50 сом, 100 сом алат. Анан жайытка чыгып кеткен учурларда жайытка
алысыраак болгон үчүн кымбатыраак алган учурлар бар. Эми ошол жеке тараптарды, жеке ветеринарларды мамлекеттик кылалы деп атабыз. Кийин мамлекеттик кылсак, ошондо баягы 50 сомдон ашпайтпы ошондо? 50 сомдон ашпайт, ошондо бизде толук көзөмөл болот, ушундай сигналдарды түзө алабыз да. Азыр токтоп туруңуна. Бир укол канчадан алып келдик биз ошондо? Где-то жалпы республика боюнча бир 5-6 миллион доллар корот да, туура? Ооба. Ошондо канчадан айланды бир укол? Эгерде тиги бала услугага эмес, уколго кошуп төлөсө канчадан төлөйт эле? Укол негизи 9 ооруга, Санужевич, биз бекер беребиз. Аны биз сатып алганыбыз биз сатып алганыбыз 100 сомдон. 100 сомдон дейм. Ар бир укол 100 сомдон сатып алдым. Бир вакцина. 100 Анан сомдон эми сатып ал алдым. жерде Услугасы менен болсо 150 сом болот. 150 сом. Эми азыр ошолор жеке тараптарды өкмөткө алсак, биз эле өзү ошол кызматты көрсөтөбүз, ошол эле 150 албай сом. атасыңар, неге? Күчүбүз жетпей атабы же эмне? Негизи бюджетте оордук келет деп 1 миллиард 135 миллион сом ошолордун содержаниясына кетет, зарплатасы кетет деп. Анан ошону поэтапно киргизели деп туруп, аны алгандан кийин алардын түйүнө да машиналарды алып берип, же болбосо баягындай желмаяндарды алып берүү биздин долбоорубуз бар. Анан ошонун үстүндө иштеп атабыз. Жакын арада аны сизге киргизебиз. Хорошо, мындай кылган да. Эми быйыл дагы 5 ай калды да жылдын аягына чейин. 1-январдан баштап анда алгыла. 1 миллиард, 1,5 миллиард бюджет үчүн көп деле оордук келбейт алар. Жарайт. Алгыла дагы ошо өзүңөр карагыла багып. Жеке ветеринар деген болбосун, мамлекеттин күчү жеткенден кийин карагыла да өзүңөр. Жарайт. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен Байзак айылынан Келжешова Жидегүл. Менин көйгөйүм ушу 3 томоной жетим бала бар. Өзүңүз айттыңыз эле, жетимдерди аябай карайбыз, жетимдерге жардам беребиз деп. Мен ушул жетим балдарга сизге далай жолу кат жаздым, бир да жооп алган жокмун. Касым Алиев деген эме жооп берип атты, ал Нарынга жиберип атты. Нарын биздин Чаекке жиберип атты, Чаек айыл өкмөтүнө жиберип атты. Ошончо жылдан бери ушул балдарга жер да ала албайм, эчтеке ала албайм. Анан кийин тиги Сиз жер алам деп жиберип аттыңызбы катты? Же жардам сураппы? Жер бериңиз деп, үй салганга жер бериңиз деп сурап жүрдүм. Жетим балдарга томоной үчөө тең ата энеси жок. Кымдайынан бери кичүүсү 1,5 жашында баккан. Сиз багып алдыңыз беле жана? Мен багып алгам. Кызымды колчу күйөө балам да кайтыш болуп, кызым да кайтыш болуп калган. Ошо кички 1 жаш 3 айында баккам. Азыр ал балдар улусу 20га чыкты. Университетте жанагы Националдык университетте физкультура факультетинде окуп атат, 2-курс. Ал бала квартирада турат. Алган пенсиясы 7000 сом. Ушу 7000 сом жетеби ошо балага? Керек болсо мен майга, чайга муктаж эмесмин, көмүргө да муктаж эмесмин. Ушу баланын үй жайына муктаж. Болду, Жидегүл айым деги Байзак айынан деп жаз. Ушу сиздерден сураган. Азыр токтоп туруңуз, жаз. Бишкектен студент болсо 1 комнат квартираны кезексиз бергенге мен эмем укугум бар. Ушул жайдын үйүнө берип койгондо. Анан сизге чоң рахмат. Анан экинчи көйгөйүм, бул бизде бала бакча, Байзак айыл абдан жакшы чоң бала бакчада салынган. 3 бригадага бөлүнөбүз да. Ошондо экинчи бригадада эски тетиги Жумабекова Зейнеп деген илгертен бери эжейибиз бир мектепти садик кылып баласынын атына курган. Ошол садигибиз азыр ремонт жок, эскилиги жетип кулаганы турат. Ушуга бир көңүл буруп койсоңуз, ушу эки эле маселем бар. Аны биз карайлы. Жергиликтүү бийлик карайт аны бала. Үчүнчү микрофон. Кийинки микрофон. Саламатсыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен сизди ушу жалпы залда турган Жумгал району тургундарынын атынан, жеке өзүмдүн атынан ушул Жумгал районуна Нарын областынын ичине биринчи. Атыңызды, айылыңызды айтып койсоңуз. Атым Бакаев Темирбек, Чаек айылынын. Темирбек, атыңарды эле айтсаңар. Ошол Нарын областынын ичинен Жумгал районунда биринчи жолу келип, ушул баардык жерде болгондой, ушу биздин райондогу суроо талаптарын, көйгөйлөрүн укканы келип отурган чын дилимден, чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Элдин атынан, өзүмдүн атынан. Эми сизге берилчү бир эле суроо. Эки суроо бар, анын бирөөсү негизи ушул бу жерде биздин губернатор аким катышып отурат, бирок мурунтан бери айтылып келген менен көпчүлүк ушу Советтер Союзу тарагандан бери эле ушу Жумгал жергесинде могу райондордо айылдар аркы жакта болгондуктан бизде кыштын катар мезгили 5 айга чейин болот. Ошо кыштын ызгарды суугунда, жайдын ысык саратанында баардык райондордон көпчүлүктөрүндө бар, бирок биздин Жумгал районунда ошончо жылдан бери бир да кичинекей автобекет же автовокзал курула элек. Жүргүнчүлөр келип, атайын отуручу эне бала, кары картаң, инвалидтер ошол заманбап ошондой автовокзал чоң болбосо да кичине автобекет ушу Жумгал районуна курулса жакшы болот эле.
Основной талап ушу болуп атат. Азырынча бизде ошо республикалык маршруттарда жана облустук райондордун ичинде каттамдарга жүргөн маршруттар ар кайсы жактан жөнөп, жол коопсуздугуна дагы көп тоскоолдук кылып атат. Атайын бөлүнгөн парковкалар, жөнөтү жайлар жок. Данный момент ушу Жумгал районунун айыл өкмөтүнүн жанынан кетип атат. Азыр бир мүнөт мен сурап алайынчы. Неге бул райцентрде автовокзал жок? Илгерки автовокзал жокпу? Илгерки автовокзал болгон бул жерде, бирок абалы начар болчу. Ал жердин ордуна биз тон куруп атабыз, бузуп. Анан ордун жылдырдык, азыр долбоорун даярдап бюджетке сунуштап атабыз. Садыр Кожоевич, азыр типовой кылып биз жасап бардык жерлерге куруп келе атпайбызбы? Ошондой болду, бияка дагы эмдиги жылга киргизели деген пландарыбыз бар. Жакшы. Түшүндүңүз да, вокзал түшөт биякында. Мен бүт республика боюнча тапшырма бергем, 3 жыл болду. Бардык райцентрларга, шаарларга, облустун борборлоруна автовокзалдарды куруп, илгеркидей ошо автовокзалдан автовокзалга каттай тургандай кылып маршруттар жасап атабыз. Бу жерде биздин губернатор Акимжан келип отурат. Негизи кыш мезгили узакка созулуп 5 ай болуп, ошо отопительный сезон бүткөндөн кийин көпчүлүк айылдын тургундары, Ночай айылдын аймактары газ баллондорун колдонушат да. Кыска маселени айтсаңыз. Газ менен жүрүп калды да. Ошон үчүн ушу райондун центринде бир газ заправка жок, станция стационарный жок дегенде. Ушул маселени да бир карап койсоңуз деген сунуш. Биз сүйлөшүп атабыз. Өткөндө да айттым. Рахмат. 4-нчү микрофон. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эми биздин экономикабыздын өсүшү, өлкөбүздүн мындай бир жакшы жакка нугалганын азыр жогоруда айтып өттүңүз. Биз ошондон пайдаланып сизге ушул Чаек айыл өкмөтүнө караштуу ушул 3 айылбыз. Жумгалда эң чоң калк ушу 20 миңге жакын ушул Чаек айыл өкмөтү түшөт да. Ошол жаштардын атынан сизге бир кайрылат элек да. Ушу сизден суранышты да жаштар. Бизде ушул жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом акча каражат берип туруп, ушул жабык футзал куруу боюнча долбоору 74 миллион сом наркын түскөн жерибиз менен бүт даяр турат, Садыр Нуркожоевич. Ошону азыр сырттагы өзүңүзгө тиешелүү службаңыздарга тапшырдым. Наркы менен немесин долбоорун. Ушул 74 миллионду биздин район жолсо область көтөрө алабы, көтөрө албайбы? Өткөндө айтсам кичине кабыл алуудан кичине мындай эметип коюлушту. Ушуну бир республикалык бюджетке кабыл алып, ушуну бир ишке ашырып берсеңиз. Долбоорубуз, жерибиз бүт даяр турат. Эми өзүңүз да спорт сүйгөн адамсыз. Түшүнүктүү. Азыр жанакы футзал боюнча жана полялар салынып келиппайбы? Барбы бул жерге салынды беле? Майда ачык жалпы ачык, ошо ачык салындыбы? Жалпы азыр жалпы 48 неме поле салып берип атасыз область боюнча. Анын ичинде Жумгалда да бар. Чаектин борборунда бул Чаекте канча бар? 2-3. Чаекте именно бул жерде жок, Чаектин жанындагы айылда бар. Футболдук полеси жок, айыл калган жок областта. Бүт баарын салып берип атасыз. Жалпы 48. Жок, мен бул борборду, рай борборду сурап атам. Рай борбордо жок, мурда бар болчу. Уруксат берсеңиз. Салын элекпи? Садыр Кожоевич, уруксат берсеңиз, бияка айтып аткан маселе бул закрытого типа спорт комплекси деп атат. Наркы 74 миллион биз ПСДен алганбыз. Эмдиги жылкыга курулушка киргизген. Мен киргизгиле, мен эми баягы тактап атам да жөн эле ар бир айылга салып келатабыз да, ошон үчүн бул рай борбордо Чаекте жокпу деп. Значит, бар экен да, салынат экен да дагы. Эмдиги жылкыга салынат. Болду, макул. Рахмат. Сизге сунушум акыркы убактарда биздин бир эле Кыргызстан мамлекетинде эмес, бүт дүйнөдө ушул сууга суу, ичүүчү суу таңсыктыгы жаралып келатат. Ошол себептен урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу жерлерде ар бир айылдарда жанагы суткалык сууга сууну жөнгө салуу майда БСРлерди көбөйтүүнү ушуну бир аны 5 жылдан бери эле уже мына жасап келатабыз. 110, 106 беле канча эле? 106 БСР, БДРларды республика боюнча пландап койгонбуз. Анын бир 20-30дайын бүтүрдүк. Алдыда келе жаткан дагы бир 3-5 жылдын ичинде 106-ны салабыз, ошондо бүтүндөй республика боюнча проблема болбойт. Чүйдө, Алайда, Чаткалда, Нарында дегендей. Түшүндүңүз, 106 БСР салып атабыз, БДР БСРлар. 2 жыл долбоорлоого кетти, 21-22 жылы. 23 жылдан баштадыкпы ошондо? 22-нин аягы 23-төн баштадык. Болду, аны көтөрбөй эле койсоңор болот, эгерде дагы ким көтөрөм дей турган болсо. Убакыт. Рахмат. 1-нчи микрофон. Айтып коюңуз, кыска айтсаңыз маселени эле.
мына мен ушу 5 созуптан бери ушу депутат болуп эмгектенип келатам, Садыр Нуркожоевич. Ошол депутаттардын бир аксакал депутат катары сизден суранам. Биздин Көкөй айылында бир гектар 30 соток жерде бир паркыбыз бар. Бүгүнкү күндө ал жерге адам эмес, айван мал кирүү коркунучу бар. Анткени 50 жыл мурун тигилген бактар азыр шамалда башылдый сынып түшкөндүгү кооптуу болуп турат. Ушуну реконструкцияга алуу боюнча долбоорубуз даяр, ушуну бир Теңир Тоо фондусуна, Нарын областык Теңир Тоо фондусуна бир кабыл алдырып берсеңиз. Автандилик аны айтпадыңыз беле. Кийинки жылы карап берели деп белек. Аны айыл өкмөт менен сүйлөшүп атабыз. Аны эмкеде карап беребиз. Рахмат. Айыл өкмөт, аким, губернатор үчөөңөр чечүү маселе да. Жарайт. Кеңешип чечип койгула. Мен Түгөлсай айылынын тургунумун, Элис кызы Кылымкан. Мен сизге кайрылуумдун себеби акыйкат, адилеттүүлүк издеп келе атырам. Ушул жылдын 9 апрелинде Артыкбай уулу Миржан аттуу адам унааны мас абалына катуу ылдамдыкта айдап баратып, Бишкек Тооругаш жолунун Балыкчы шаарына жетпей Куаку ашуусунан жардан ыла ала салып кеткен. Ошо машинанын ичинде жүргүнчү болуп бара жаткан менин жолдошум оор жаракат алып, кара куш мээсине доо кеткен, ооз омурткасы алды арты тарабы сынган, жүлүнүнө доо кеткен. Ошонун негизинде каза болду. Мен биз деген арыз жазып кайрылганбыз, кылмыш иши козгогон. Кылмыш иши козголуп, тергөөчү аны 10 күнгө камайт. 10 күнгө камап срогу бүтүп баратканына байланыштуу тергөөчү сотко өтүнмө жөнөтөт, узартып берүүсүн өтүнөм деп. Ал сот болсо Балыкчы шаарынын судьясы Мамаев ал баланы үй камагына чыгарып жиберет 22 июнда күнү кече. Ал деген сиздин жакында эле чыгарган кабыл алган мыйзамыңызды эске албастан, анткени мас абалдын айдаган айдоочуларды катуу тартипте жазалоону боюнча мыйзам кирипсиз го. Ошону эске алган жок, өлүм фактысын эске алган жок. Ал водитель мас абалында кетип барат. Водитель мас абалында экен. Мен жолдошум артта уктап келаптыр. Ушул райондун, ушул айылдан чыккан эле Бишкек шаарыначы Кочкордон токтоп, водитель ичимдик алып ичип бараттыр. Жанындагы күбөсү айтып берип атат. Ошол рекинин баарын эске албастан. Азыр эми токтоп туруңуз. Экинчи тарап тугалы. Кана экинчи тарап айткылачы. Чымында эле ушундайбы? Саламатсыздарбы? Болгон окуябы бул, мас болгон окуябы? Саламатсыздарбы, Садыр Нуркожоевич, саламатсыздар урматтуу Жумгал район элдери. Бул действительно болгон окуя. ДТП орун алган, Ысык көл областынын аймагында болгон, тергөө жүргүзүлүп, тергөө сотко өткөрүлүп берилген. Анан сотто болгон окуяны бул чоң кыз айтып берип атат. Азыр токтоп туруңуз. Сиз ошондо действительно ичкенби, деги ичип алып кетип Действительно баратканбы? ошол эми такталган бар. Анда мыйзам чегинде жооп берсин. Ичип алып айдаган, ичип алып адам тебелеп кеткендерге биз мыйзам чыгарганбыз, катаалдатканбыз да. Анткени ичип алып айдап авария кылгандар аябай көбөйүп кеткендиктен ошондой мыйзам кабыл алганбыз. Мыйзамга баш ийиш керек. Контролдогула, карагыла. Түшүнүктүү. Бул сиздин ишиңиз. Сот барбы бул жерде? Жогорку соттун төрагасына орунбасабыз. Мен көзөмөлгө алам, сиз жыйындан кийин мага жыйындан кийин жолугуңуз катаалдатып, мыйзам кандай болсо ошондой аткарганга мажбурлагыла баарын тең. жарайт. Рахмат. Түшүнүктүү. Жок, бүт элек. Менин жолдошум 25 жашта гана, ортобузда 3 бала бар. Мен жашай турган жерим жок, квартирада калдым. Алынса аз келгенсип, сот деген аны үй камагына чыгарып өтпөй, ал бала деген жөн бала эмес экен. Бишкек шаарынын Ленинник району сотунда бейбаштык беренеси менен соттолуп да жүрүптүр. Аны биз деген иши издеп жүрүп, соттун артынан чуркап жүрүп, камасак 10 күнгө эле камалды, кайра үй камагына чыгарууду адилеттүү. Болду, мына көзөмөлгө алат жогорку сот. Мен өзүм да жазып алдым, мынакей көзөмөлгө алабыз биз. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Минкуш айылынан Жыпара. Суу берүү ишканасынын жетекчимин. Бизде мындай бир көйгөй болуп атат, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Эсиңизде болсо 24-жылы 2-июлда Кыргыз Теплоэнерго деген ишкана реорганизация болгон, жылуулук берүүчү ишкана. Ал жерде 22 мекеме жылуулук берүүчү мекеме болчу, 23-чү мекеме биз суу берүүчү мекеме болчубуз да. Бизге 96-жылы, 2012-жылы, 2018-жылдары 96-жылдан бери 2018-жылга чейин 4 жолу токтом кабыл алып, республикалык бюджеттен биздин суу берүүчү ишкана каржыланып келген. 51 адам иштейт. Минкушту билесиздер, радиус обслуживания аябай чоң эмес, 3 жыл мурун барбадыңыз беле. Анан ошондо 345-токтомдун негизинде реорганизация болгондо Кыргыз Теплоэнерго
ошол жерге экинчи пунктуна жылуулук берүүчү гана ишканалар деп жазып койгон да ал жергечи. А биз көмүскөдө калып калганбыз таптакырчы. Аны ошонун шаар менен эле биз муниципальный ишкана болдук. Биз эмне үчүн жылуулук берүү ишканасынын составында элек? Себеби дегенде биз тиричилик тейлөө ишканасы Кыргыз Теплоэнерго башында Кыргыз жыл коммун союз болчу. Ошонун преемственный катары ошол аркылуу келатып, анан Кыргыз Теплоэнергодон 21 миллионго каржыланып, анан элди ичүүчү таза суу менен, анан агындуу суу менен мусорлорду чыгарып чарбабызды кылчубуз. Минкуш эли өтө оор шартта жашайт билесиз. Бирок ошол жерге Кыргыз Теплоэнерго реорганизация болгондон бери 22 жылуулук берүүчү мекеме тескеме менен субсидия алып атышат. А биз республиканский бюджеттен алган акчабыз болсо 2 жылдан бери кыйналыштабыз. Ошол учурда бизге өзүнчө токтом чыгыш керек болчу. Бүгүнкү күндө сизден жардам сураймын. Былтыр биз 6 июндун 10-унда распоряжение чыкты 21 миллионго депчи. Аны тиги обл администрациянын өкүлчүлүгү долбоор берип тескемеге чыгып 21 миллионду 10 июнда алганбыз. Быйылкы жылы түшүнүктүү кыскараак болсун, жооп бергиле. Нуркожоевич, финансы министрлиги бул кат жүзүндө кайрылган эсебин чыгарышкан тескеме чыкты. Бүгүн комитет менен жогорку кеңеш менен макулдашылат. Төлөп беребиз. Компенсация берилет. Болду. Берилет экен да, мына уктуңуз да жообун. Келечи. Көңүл бөлүп койсоңуз, бул жылуулук ишканаларына теңелип тескеме чыгып атат бизгечи. А мен сизден суранам, мурункудай эле бизге токтом чыгарып бериңиздер депчи. Аны биз жылга эле, мына бүгүн 6 айга чейин акча элек биз. 14 000 сом айлык алабыз, 6900 сом акылат, ага высокогорьяны баарын кошкондо 14 000 сом болот. Айлык акыбызды карап, биз 18-жылдан бери айлык акы көбөйтөлө элек биздечи. Анан түшмөндүү түшүктү аткарат балдардын барысычы. Бул Садыр Нуркожоевич, жыл сайын эле жылуулуктар мекемелери тескеменин негизинде субсидия алышат булар, жылуулуктун айырмасын. Анан буларды эле ошол эле учурда тескеменин негизинде алып жүрүшөт да. Булар токтомго киргизип бергиле деп атат. Эми токтомду карап көрсөк болот, чогуу. Биз менен. Карап көргүлө, айырмасы жок экен да. Тескеме менен бересиңби, токтом менен бересиңби? Баары бир берет экенсиң да. Үчүнчү микрофон. Мен Көкөй айылынан Асанкожоева Гүлбара. Мен жеке көйгөйүм өзүмдүн. 20 жылдан бери жерим чечилбейт, 50 сотук жер. Мисамын түрүндө соттун чечими менен китебим жасылган. Ал мисамы жок эле, бирөө соттун чечими жок эле, эчтекеси жок эле, мисамы жок, китеби жок. Госрегистрде каттоодо өтпөгөн бирөө эле пайдаланып жүрөт. Сот органдарына эле кайрыгыла деп коет. Сот органдары кайра айланып келип эле жумгалга жиберип атат. Жумгал чечкен жери жок, нарынга жиберет. Нарын болсо өндүрүш токтолсун деп бияка жиберет. Туптура 20 жыл болду. Ошону мисам чегинде өсмө чечип берүүңүздү өтүнөм сизден. Айыл өкмөт, аким экөөңөрдүн ишиңерде, робот үчөөңөрдүн. Ушундайларды дароо чогулуштан кийин баарын кабыл алып, кабинетиңерде тактап абдан, андан кийин жардам бергиле. Түшүнүктүү, Кийинки микрофондор. 4-чү микрофон. Атыңызды айтыңыз. Байзак айылынын тургуну болом, Ногоева Жанна. Менин проблемам уулум азыр 27-чи мекемеде жатат. Азыр балам ооруп атат. Жүрөгүнөн дем ала албай атам деп мен кечеги күнү жолугушууга баргам. Эмне болуп камалды эле булуңуз? 157 статья менен. Эмне кылмыш? Домогательство. Анан азыркы учурда балам ооруп турат да. Кече барсам аябай арыктап кетти. Дем ала албай атам, мама кыйналып атам дейт. Анан мен жолго чыгайын деп аткам негизи. Анан кайра ошо балам састымолоп калганына байланыштуу ошол мекеменин начальнигине кирип арыз менен кайрылып эме кылайын дегем да. Рентгенге өзүм акчасын төлөп да рентгенге түшүрөйүн деген баламдычы. Анан сиз деп шакка келериңиз. Кылмыш кылганы чынбы, болгонбу? Эми мен доказательство кылганбы, барбы? Эми бир кыз эле 3 немеге жазганда 3 балага 3 районда жыныстык кылмыштар боюнча. Домогательство. Значит, мен балама райым сурап бизге кайрылайын деп түнү менен жол жүрүп келдим да. Сиздин астыңызда эле 1,5 саат мурун келдим. Анан сизге канча жолу өкүм эми өтүнүч кат киргиздим. Канча жашта балаңыз? 22 жашта. 22 жашта үйлөнгөнбү, үйлөнбү? Үйлөнгөн элек, биринчи жолу. Биринчи кылмышыбы бул же дагы барбы? Жок, биринчи жолу кылмыш. Боюнча биринчи. Анан ушул өктөнчүм сизге такыр эле колубузга жетпей койду. Менде жана ырайым бере турган комиссия бар, ал 15 кишиден турат.
депутаттар бар, башкасы бар дегендей. Жазыңыз, мен ошолорго жиберейин, ошолор чечим чыгарып мага жиберсе анан да киргизип келдим. Карап көргүлө, комиссия эмне деп чечет, анан алып келесиңер. Айт. Ошол мага окшогон эле 90 ата-эненин суранычынан келдим да, дагы бир. Мага окшоп эле ыйлап күндө сизге өтүнүш жазып 90 эне ыйлап уздоп жүрүшөт, мага окшоп элечи. А жерден эми 154-төн 158 статьяга чейин бар. Кээ бирөө СИЗОдо, кээ бирөө уже кесилип кеткен. Эми ушул ата-энелер көп эле сизге жеке кабылдооңузга кире албай атышат. Бунда деген бул жерде коом түзүлүптүр, коом түзүлгөн. Ошо коомдун башчысы сизге дагы жеке кабылдооңузга кире албай келет. Уруксат берсеңиз, ошо мени, ошо коомдун төрагасын кабылдооңузга кабыл алып койсоңуз көптөн көп суранат элек да. Мен убакытым болгондо айтам. Жазылып коюңуздар, убакыт болгондо айтам. Помощнигиме бериңиз. Биринчи микрофон. Мен Базарбаева Батма, Байзак айылынын тургунумун. 94-жылы жер участогу бөлүнүп берилген 17 сотуу жер. Анан кийин ошону ушул убакка чейин пайдаланып жүргөм. Орто жерден жолдошум каза болуп калды, 6 бала менен калдым. Анан эми 2 жылдан бери эле Алик, Жунушали Алик деген бала жеринде талашып эле фундамент куйдуруп айтат балдарыма. Же болбосо ал баланын колуңузда эмне документ бар? Тамы Не бар колуңузда? Баарыбызга ушундай документ берилген эмес. Анда документ жок жер экен да? Ал жерде налогун төлөп жүргөм ушул тиги мен пенсияга чыккыча. Канча соттук эле? 17 соту жер. Анан башка жерим жок. Анан эми ошо 2 балам мына аркы жерде квартиралап жүрөт. Тиги баланын болсо салып алган тамы бар ошол эле жаныбызда. Бир участогун сатып ийген бияктан. Документ жок болсо эми салууга уруксат берүүгө мүмкүн эмес да, Садыр Кожоевич. Аны трансформация кылмайынча эртең. 2 гектар боюнча курулуш министри менен аким тыгыз иштегиле дагы гик үчөөңөр. Тез арада баштагыла как раз ушундайларга бересиңер. Анан үйүмө келип атты да кайра коркут үркүтүүлөр болот да, сен кол коюп бер, биз 2ге бөлүп алалы деп. Мен бөлүп бербейм, мен деген болбойт. Анда жок, эгерде документиңиз жок болсо, сизге да жок. Элге, мамлекеттин атынан салабыз дагы бөлүп беребиз. Сиздин балдарыңызга квартира беребиз. Мына 2 гектарга деле баштаса, азыр баштаса, 1,5 жылдан кийин бүтүп, уже ишке киргизбейбиз. Эксплуатацияга берип койсок болот. 35 жыл чыдаган, 1,5 жыл чыдап койсоңуз, 2 балаңыз квартиралуу болот экен. Туурабы же туура эмес айтамбы? Все, баштагыла, тез арада баштагыла бияка. Сиз менен көрсөткөнүмө кубанычтамын. Мен сизди депутат кезиңизде иштемегениңизден бери билем. 14-жылдары биз Однокласс айтынан сүйлөшкөнбүз. Ошол кезде сиз өзүңүздүн китебиңизди атыңызды айтыңыз. Бегали Токтоматов. Өзүңүздүн китебиңизди колтомогоңуз менен деп сурандым элем. Бул биринчи маселе. Экинчиси, президент мырза, бул менин кайрылуум жеке гана мен эмес, менин жакындарымдын, туугандарымдын жана досторумдун атынан деп кабыл алышыңызды өтүнөм. Биз мына 1,5 жылдан бери үй бүлөлүк алдамчыларга алданып, 7 мамлекет коргонго, президент мырза, 7 мамлекет коргонго баш аягы 10дан ашык арыз менен кайрылуу кат менен кайрылдык. Биринен бирге түрткүлөп, айланып келип, 3-чү круг болуп, кайра эле мурда биздин ишибизди жаап салган райондук ички иштер бөлүмүнө кайра келип турат менин ишим азырчы. Ошого эми сиз журт адасы катары ушул коррупциялык схеманы чынжырчаны бир сиз гана үзө аласыз деген үмүт менен сизге журт адасы катары үмүт менен кайрылып атабыз. Өзүңүздүн кампоруңузга аласыз жана жардам бересиз деген үмүттөбүз. Түшүнүктүү. Ушул аябай чоң проблемага айланып баратат да биздики. Алдамчылар көбөйүп атат. Биздин баягы элибиз дагы аябай ишенчээк келет, анан кийин баягы мындай финансылык жакта мындай сабатсыз келет дагы, оңой акча десе эле, ошогон баягы берилип кетип эле анан барып туруп акчаны ушундайбы, берип койгонсуңар да, моңонча кылып берем десе. Эми биздин колубузда бүт далилдер, кагаздар, видео кайрылар бар. Бул жерде ошондой пирамидага алданып атасыңар да, пирамидага алданып атасыңар. Анысын билбейбиз бизге баягы. Бул пирамида ошол, пирамида. Түзүп алып, аферисттер ушундай келип, сала кой акчаңды, 100 миңиңе ай сайын 30-40 миң, 50 миң кошуп берем десе эле, ошогон бере салып эле анан азап болуп атат да. Бул боюнча мен күнү түнү дебей министрди иштетип атам, ГКМбин иштетип атам, барып ушундай башталган жерди барып баса калып туруп токтоткула, элге түшүндүрүп айткыла деп.
Анан барып туруп кармап туруп камап койсо, ошол ушул залдын ичинде отурган жарым мыңар эле акча берип койгондор. Кыйкырып ошону бошот, бул биздин акчабызды бошоп койсоңор таап бермек дейт да. Балянын бал жок жеп койгон, сиңирип кеткен акча болуп атпайбы? Ушундайларга берилбешиңер керек да, ушундай мындай бир ишенип кетпешиңер керек. Канча сом жоготтуңар эле? Жалпы жонунан 28 миллион. 28 миллион сом алдаттыңар, а булар үй бүлөлүк аферисттер болуп чыкты ошондо? Бүт далилдер бар, просто булардын колдоочулары күчтүүбү же камактабы азыр же алар камакта эмеспи? Жок, камакта эмес, жүрөт. Билесизби сиз, барбы маалымат? Садыр Нуркожоевич, уруксат берсеңиз, ГСОнун бөлүм башчысы келген бул жерге, сыртка чыгып азыр кабыл алып баштактайлычы. Кабыл алгылачы, кабыл алып туруп анан эмнеге камакта эмес алар? Булардын мындайлардын баары камакта жатыш керек да. Имуществолорун конфисковать этип бериш керек буларга. Кайра кайтарып бериш керек, жарым жартылай болсо дагы. Баягы жана Ихлас дегендикин жарым жартылай кайтарып бердик го жана. Строительный аферисттердикин. Ошондой кылып туруп кайтарып бергиле булардыкын да, колдон келишинче. Түшүнүктүү. Ички иштер министрлиги силердин ишиңер. Үчүнчү микрофон. Кыска айтыңыздар. Менин убактым мына 12ге чейин, дагы 50 мүнөт бар. 50 мүнөттө бүтүрүп, анан мен Кочкорго барайын, Кочкордон ары карай дагы балыкчы Чолпон атага барам, иштерим көп. Ошон үчүн туура түшүнөсүздөр. Жумгал айылынан Турсунов Жалил. Жумгал айылынан. Мен эки сунушум бар. Бирөөнө жетишет болушум керек, бирөөнө жетише албайм, катар кылуу кетти. Мен үрп адат, каада салт, кыргыз элинин ырым-жырымы, той, аш, жет ата жана башка толуп жаткан баалуулуктарыбыздын баары унутулуп, жаштарыбызга жетпей атат. Ушуну мектеп ата-энеге түртөт, ата-эне мектепке түртөт, ушул жөнүндө бир сунуш айткым келет да. Оңгу жолуна да тиешелүү бул. Алпегитевдин автору Рышбаев Сулайман деген бар, жакшы жигит. Бирок өзүм тааныбайм, телевизордон угам. Ушул айтып атат, ушул жөнүндө дейт, мен 100 тема таап койдум дейт. Телевизордон угам. Ошол 100 темасын мага жагып атат да, ушул 100 теманы агартуу министрге берип туруп, ошону программа кылып чыгарып, ошол оюн шоо, каада салт, эмне ырым-жырымдын баарын ошонун эрежесин жазып чыгып, эрежесин. Анан ошону мектепке бериш керек да, программа түзүп туруп. Мектепте буга артык баш саатын деле кереги жок, акча деле төлөнбөйт. Өзүңүз билесиз, тарбия саат деген бар. Ошол тарбия саатка эле класс жетекчиге жүктөп койсо, класс жетекчи ошол теманы тынчыраак, урматтуу катышуучулар, бияка угулбай да, тынчыраак отуруп берсеңиздер. Начальник класска, анан орто класстарга, жогорку класстарга жашына жараша бөлүштүрсө ошо теманы. Анан ошону класс жетекчи тарбия саатта өтсө, bir ayda 4 жол өтөт. Bir жылда канча жол өтөт, белгилүү. Анан ошону жарым жыл өткөндөн кийин ошол теманы, ошол баладан зачет катары мектептин эле комиссиясы мындай комиссия түзүп туруп эле зачет алып койсо. Андан кийин жарым жыл бүтүп, жыл аягына келгенде дагы зачет алып койсо, ошол балдардан. Баланын мээсинде да калат, көкүрөгүндө да калат. Рахмат. Түшүнүктүү аксакал. Бул иш мектептерде жүрүп эле келатат. Мектептерде бул иш жүрүп эле келатат. Үрп адат, каада салт өзүнчө окутуп, кулагына куюп атат. Бирок азыр заман такыр өзгөрүп кетпедиби? Жана сотовый телефон деген баля чыкты, интернет деген. Мисалы, мен неберелериме такыр сотко бердирбеймин. Эптеп мындай кылып ойноткула деп, мына 4-5 жаштагы неберелер баса калып интернет көрөт да, мультфильм көрөбүз, анан YouTube көрөбүз деп. Анан ата-энелер дагы көнүп алганда, баягы өзүнүн тынчына карайт дагы, бала чакасына дейт да, таштайт. Даже үйдө чоң балдар ата-энелер менен сүйлөшпөйт азыр мына. Мен чынын айтайын да, 15, 16, 17 жаштагы балдар ата-эне менен сүйлөшүп отурбайт. Телефон чукулап отурат. Ата-энеси да телефон чукулап отурат, өзү да телефон чукулап отурат. Биз бала кезде телефон жок болчу. Мектептен окуп келип, андан кийин ата-энелерибиз менен чай ичип олтуруп алып, малды тейлеп коюп, андан кийин телевизор көрчүбүз, сүйлөшчүбүз, макал лакаптарды айтчу, жомокторду айтып берчү. Мына ошентип чоңойгонбуз биз. Азыркы балдарды мына бул биздин эле Кыргызстанда эмес, бүтүндөй кошуна өлкөлөрдө, Азия, Европа өлкөлөрүндө проблема. Кайсы бир өлкөдө 16 жашка чейин телефонду запрет кылды, Америкадабы же кайерде? Азыркы учурда Европа өлкөлөрүндө. Францияда мына мектеп окуучуларына телефонду запрет кылды, таптакыр. Бул проблеманы бир эле агартуу министрлери чече албайт, сиздер менен биз, мына ушу Жалил аксакал сыяктуу, сиздер сыяктуу мына аксакалдар акыл кеңешин айтып, ушу үрп адатты айтып, макал лакаптарды айтып,
тарыхты айтып берип кыргыздын ушинтип өстүрсөк балдарыбызды ошондо мээсинде калат. Туурабы? Сиз туптуура айттыңыз. 34 жумада 30 жылында тарбия сааттарынын баары бар. Мунун баары белгиленген. Азыр жаңы окуу программасында ушу улуттук уңгу жол боюнча жазылып атат. Азыр бала бакчадан дагы толуктап атабыз. Сиз туптуура айттыңыз. Иликтөөнүн негизинде 65% ата-эне кыргыздардыкы баланы багууну жүк катары эсептейт. Көпчүлүгү логопед сурап атат. Анткени ата менен үй бүлөдө сүйлөшпөгөндүктөн бизге өзгөчө оор. Азыр биз мектептерде телефонду кайсы класска чейин салынган, мектептерде тыюу салынган. Приказ сиздин тапшырма менен бүт ящиктерди, кутучаларды алып берилген. Балдар сабакта пайдаланбайт. Класста колдонулбайт телефонду. Качан үйүнө кеткенде берилет, Мына эми үйүнөн ата-энелер тыйышыңар керек экен. Мектептен мугалимдер тыйып атат телефонду. Үйдөн силер тыйсаңар эле, 1 саат берип койсоңор болду, жетет деп туруп, силер дагы алып туруп, сейфке салып бекитип салбайсыңарбы? Балдарга бербей. Мына ошондон сиздер менен сүйлөшүп отурат да үйдө. 4-чү микрофон. Саламатсызбы? Мен атым Чолпон, Түгөл сайдан келдим. Күйөөм 3-чү жыйына билет. Бир колу жок. Ошону 2-чи группага өтүп бергениңизди суранам сизден. Алганы 2400 сом алат 11 жылдан бери. 4 балам бар. Бара турган жерибиз калган жок. Бар келсе эле айтат, сен оң колуң болсо 2-чи группа өткөзөй дейт. Сол колуң болсо өтпөйсүң дейт. Министр азыр чогулуштан кийин кабыл алып, неме саламаттык сактоо министрлиги карагылачы өкмөт. Канча жылдан бери 2400 сом эчтеке жетпейт. Эгерде чындап эле мыйзам боюнча өтүш керек болсо, 2-чи группага өткөргүлө. Түшүнүктүү, Чолпон ай, азыр мына эки министр жооп берет. Менин көйгөйүм жеке көйгөй, эки маселе. Мен 22-чи жылы атың айтып кой. Акылбек. 22-чи жылы Жалал Абад областынын Чаткал районуна бир Optima Trade деген компания менен келишим түзүп, 2 ижарага 2 экскаватор бергем, Садыр Мурзоевич. Ошол экскаваторларды сентябрь айында тиги Кытай жаран камалып, менин экскаваторларым да кошо камалган. Камалып, тигинин техникаларын өкмөткө конфискация кылып, меникин Манаш шаарынын 1-сотунда, 1-станциянын сотунда мага деп кайтарылып берилген. Кийинкисинде областтык сотто негедир кандай эме болуп калганын билбейм, бирок өкмөткө конфискация деп чыгарып коюптур. Анан бул негизи экскаваторлор байке Садыр Мурзоевич немеде турат. Бирөө азыр до сих пор лизингде турат. Банктын намында турат да, бирөө фирманын намында да. Азыр ушул тапта Генеральный прокуратуранын кызматкерлерине рахмат. Азыр арыз жазып, өтүнүчүн жогорку сотко жөнөттү, жогорку сотто ушуну кароо астында турат. Бул сен менчик техникаларды тигилерге арендага берип атасыңбы? Мен арендага берип атам да. Анда сот менен прокуратура, эгер чындап эле ушундай болсо, ал туура эмес да, өзүнө белгилеп. Тастыктаган документтердин баары бар. Барбы баары? Күбөлөрдө анда жардам берип койгула техникаларын кайра. Ал бул туура эмес да. Бул арендага берип атат да. Тигил компания болсо налог төлөбөгөн болушу мүмкүн. Анын имуществосын менен эсептешкиле да. А булардыкын андай кылбагыла. Лизингде турат деп атасың бирөө. Карап көргүлө, абдан карап документин. Анан президент айтты деп эле баякы Жалал Абадтагыдай болуп, Оштогудай болуп кетпесин. Билесиңерби ошто бирөө деги мени жөн эле Терешкова мектебин бузуп койгонум үчүн камап койду деп. Ошенткенде мен прокурордун мээси тескери иштейби? Аяка андан 100 эсе 300 жыл тура турган мектеп салынды деп урушуп, чыгып кетем дагы, чыгып кетип келип алсам, ал болсо бузуп туруп материалды өкмөткө бербей сатып ийип чөнтөгүнө салып алыптыр була. Ошон үчүн камалган экен. Ал мектепти бузган үчүн эмес, эски мектепти жарабай калган мектеп болчу да. Бирок чатырындагы кирпичи, эшик терезеси деген бар да материалдары. Ошону сатып чөнтөгүнө салган. Ошондой болуп калбасын да, карагыла. Макулбу? Рахмат. Экинчи микрофон. Бат айтыңыз. Садыр Нуркожоевич, мен азыр жеке ишкермин. Ысык атадан жер иштеткенде, ПГС боюнча жер иштеткенге Жээк айыл өкмөтүнөн жер алгам 2 жыл мурунчу. Мына 2 жылдан бери ушул жерди иштете албай келтам да. Губернаторга бир нече жолу кирдим. Мына мурунку губернаторга да киргем, азыркы губернаторга да кирдим, акимге да кирдим, айыл өкмөтүнө да бардым. Тияка тепкилейт, бияка тепкилейт. Негизи документациям болгон, өкмөттүн корутундуларым бар, мен колумда бар. Негизи мыйзамдуу да. Барган жериме барсам иштей бербейсиң де, тияка барсам бир дозукен өкө биригип алып азыр мени вообще иштетпей атышат. Кимге тиешелүү ал жер? Минсельхоз же ким? Минстрой ким берет?
Эмне себептен сизге иштетпей атат? Ошо себебин айтпайсызбы? Ошол жерде жар башын бир 3-4 уч эли бар экен, бир 4-5 киши да, ошолор каршы чыгып атат. Жергиликтүү. Демек эми ал жергиликтүү ошол айыл өкмөттүн жумушу Садыр Кожоевич. Бул киши ошол жерде сот пакет береби, башка кылабы, ошону сүйлөш керек. Бирок биз барганда жардам беребиз карап. Түшүнүктүү. Мындай кылгыла, кимге тиешелүү болсо жардам бергиле, анан силер ким кадр бөлүмү. Мындай болбош керек да, эгерде чындап эле мамлекетке пайда алып келе турган болсо, салыгы төлөнө турган болсо, башка боло турган болсо, ал жергиликтүү 5-6 киши чыгып алып каршы болгонго андай биз жол бербешибиз керек анда. Ал анархия бүткөн заман азыр. Биз пайда барбы мамлекетке, пайда барбы бизнесменге беришибиз керек аны уруксат. Түшүндүңөр, Анын айыл өкмөт чечет деген, айыл өкмөт ал ого тер наоборот түртүшү мүмкүн да. Давай дагы ызы чугулу кылана, мага келсин, мага көз каранды болсун. Андай да айыл өкмөттөр бар. Туурабы же туура эмеспи? Саламатсыздарбы, кымбаттуу Садыр Нуркожоевич. Мен Чоңдөө айылынын тургунумун, Иманалиев Бактыбек. Мен ушул элдин көйгөйү менен келдим. Бизде 80-жылы курулган Кайрымана канал деген бар. Ал ошо канча жылдан бери ремонттоп шайы кетти. Азыр жанагы тиякта бүдер салынып атпай, анан ошол анан астында илгерки ата бабадан калган күрүшпек арык деген бар. Ошон элдин суранычы менен жанагы бир заманбап кылып цементтеп салып атышат го, муну телевизордон көрүп атам. Ошондой кылып берсеңиз жакшы болот эле, бир 15 километрдей. Так, Минсельхоз кирди беле? Кирген, кирген, бетонный полотно баягы Англиядан алып келип атпайбызбы? Ошол боюнча кирген. Именно ошо Кайрыма каналы боюнча. 2027 бүтөт. 2027 бүтөт, Рахмат. Анан биз ушу канал боюнча, анан БСР боюнча, БСР, БДРлар боюнча жана айтып өтпөдүмбү? Азыр. Каналдар боюнча дагы мына тапшырма берилген, чтобы 2030 жылга чейин бүт республика боюнча бир да жерде ирригационный проблема болбосун, бардык дыйкандар суу менен камсыз болсун деп ошон үчүн 106 БСР, БДРди куруп атабыз дагы, каналдарды жасап келатабыз. Талас, Чүй, бардык жакта каналдар жасап келатабыз. 30 жылга барып туруп бул проблема бүтөт, туурабы? Канал, аркы берки, анан ирригация деген проблема болбойт. И анан таза суу маселеси дагы ушул ар бир айылга чейин жетебиз. Жетебиз, кичине чыдап койгула. Бизде сай жок айылда. Ошо сууга көз карандуусуз. 11-лерде кыштында 11-лер малды элбиз, 11-де эле суу жок болот. Анан жана ташип мурунку айыл өкмөткө 55 миллион сом которгон экен, сразу ташип иштеп турганда. Ошонун да жооп жок, же салынбайт. Нурбек Сыдыгалич киргизген ошону, маданият үй экөөнү. Анан маданият башталат дейт. Бөлүнгөн акча ошо бөлүнгөндөй жумшалыш керек да. Жарайт. Рахмат. Бактыбекке болдум. Эки маселе дедиңиз. Сизге бир элдин жаштардын атынан айтыңыз. Жанагы спорт зал дейт, бир чакан эле, биздин айыл чакан эле. 20 миллиондун тегере экен, бирок баштапкы төлөм акчабыз даяр. Ошону бир айылга деп атасызбы? Сиз айылга, Чоңдөө айылына. Биз жолдон тышкарыта 8 километр. Мындай айтканда көп деле каралбайбыз, өзүбүздүн киндигибиз өзүбүз кесебиз. Ушундай элбиз. Нурдан мырза. Бияктыкында киргизип койгула жана спорт зал. Түшүндүм. Кичинекей чакан спорт зал кылып берели. Жарайт. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы? Мен Чайек айылынын тургуну Абдыкулова Зина, 38 жыл стаж бугалим менен пенсиядамын кишимин. Менин балам 1977 жылы Ибраимов Максат ички иштер министрликте генерал-майор Бакаев Ашырбектин штабында прапорщик болуп иштеп, байма-бай Баткенге груз менен солдаттар сопровождениясы менен катышып, ушул жакта жүрчү. 2013 жылы балам Төашыда машинеси бузулуп калып, 2 күн сутка помощь келгендин ортосунда 2 күн суткада жатышып, балам ооруп, грузду Баткенге жеткизип кайта келатканда госпиталга жатты балам. 13 жылдан бери баламды ХПН, хронический почечный недостаток деп, биринчи группада инвалид кылды балам. Баламдын 7 баласы бар. 2 комнат квартирада турат, 2 комнат квартирада турат. Баламды 7 баласы менен жакшы квартирага да киргизбейт экен. Ташиев Кыдышаевич келгенде мына офис ачылганда дагы колуна кагасын, бүт биографиясын бар бергем колуна. Эч кандай жигинтик чыккан жок. Сиздин жарлыгыңыз бар эле ушундай кишилерге жардам болот деп. Менин балама эч кандай жардам болгон жок. Мына 2 жол институт алды. Чайекке медали ачылган, ошого келет. Каякта турат өзү азыр? Шаар Бишкекте. Бишкекте. Жети баласы канча? Медали ачылган. Жаңы эле жүрөгүнөн стенд коюлду жүрөгүнө.
ошо балама кайрылып койсоңуз кичине мындай кайрымдык кылып сизге кайрылуу кагазымды бияка жөнөттүм. Ошол биздин чоң эле көйгөйүбүз ошо болуп атат. Рахмат. Макул, хорошо. Данныйларын алып, эме кылып койш. Телефону менен аны алып келесиң. Эмне жардам беребиз айтам. Саламатсызбы, урматтуу президент. Мен сизге кайрылуумдун себеби эки суроом бар эле. Биринчи маселем бул 2025-жылы жолдошум зорлуктоо боюнча камалып кеткен 15 жылга. Өрт тоосунда 2 баласы бар, экинчи балам инвалид. Өзүм бир тууган, жолдошумдун да 2 бир тууган инвалид. Өз аз камсыз үй бүлөдө турушат. Үйдүн баккан баласы эле ошол болчу. Сизден ошо суранарым, ырайым кылып берсеңиз деп сураганмын. Жаздыңар беле Райым? Эки балам менен квартирада турабыз. Жаздыңар беле? Жаздыңар беле дейм, Райым? Жок, жазган эмес. Жазгыла. Биринчи жолу, биринчи жолу камалышы жаңылды жазды, сизден кечирим сурайбыз. Комиссияга жазгыла, Райым комиссиясына жазгыла. Машыккан неме экен. Экспертизага дайындалган таза чыккан эмес. Да бир бала болгон, аякта ал баланы өзү жактап. Жазуу түрүндө кантип жазыш керек экен? Барын айтып отуруштун кереги жок мага. Байзак айылынан келгенмин, Акматова Анаркүл. Менин кайрылуумдун себеби балам өлгөн, ошол баламдын өлгөнү тууралуу эме тергөөчүлөр менен участковыйлар карабай сотту жылдырып, Толкун деген келиндин азагынан балам асын өлүп калган. Ошону каралбай жатат. Сот улам жылдырылып атат. Эмне себептен болгонун билбейм. Биздин шартыбыз мен жолдошум да биринчи группада инвалид. Эмнеге асын өлүп алды эле? Эмнеге ал? Толкун деген келин мен баламды күнөөлөп, зорлуктады деп, боюнда бар деп, алдап акча тыйын талап кылынган. Ошону улам соту болбой, улам балам асын өлүп калган. Мен жолдошум дагы, өзүм дагы, жолдошум биринчи группада инвалид, өзүм дагы экинчи группада инвалидмин. Үчүнчү группадагы, экинчи балам, биринчи балам, экинчи майып. Биринчи суроо боюнча Ички иштер министрлиги барбы силерде бул боюнча маалымат? Садыр Нуркожоевич, бул боюнча маалымат бар. Бул эженин баласы асын өлүп калган, себеби жакында эле үйлөнгөн экен, анан да бир келин менен болуп, анан ошо келини үйүндөгү өзүнүн аялы телефондорду көрүп калып, анан ал тиги четтеги аял болсо мен сенден боюма бүтүп калдым, ага ошо боюман алдырганга тыйын бер деп муну зордуктаганынан ал болсо асынып өлүп калган баласы ошого. Андан тышкары ал келин бүгүн тергөө амалда жүрөт, ал аял камакта. Жаңы эле үйлөнгөн экен да балаңыз ошол мезгилде? Үйлөнгөн. Келиниңиз каякта азыр? Кетип калдыбы же силер менен? Келиним кеткен, баламдын өлгөнүнө 5 ай болду. Акыйкаттык менен сот чечилбей жатат. Ошол эме адвокаттагы тияктын эме нарындан адвокат келип, мага тосум арыз жазып бер деп, баланча 1000 сом берем деп, 80 000 сом деп кайрылган. Мен баламдын өлгөнүнө байланыштуу мен ага болгон эмесмин. Жолдошум биринчи группада инвалид, өзүм экинчи группада инвалидмин. Балам дагы экинчи группада инвалид, сокулукта, ден соолугуна байланыштуу ошол жакта даранып жатат. Бизге кайрылуунун себеби ушуну чечип бериңиз, сотту эртелетип бериңиз, тергөөчү участковыйлордун да жазасын алсын. Сот тарабынан экен, реалдуу түрдө карап койгула, чындыгында кандай болгон. Эми мен түшүндүм, кандай болгонун көрүп турам эми. Бирок силер да карап койгула, адилеттүү болуш керек да, чечимдер адилеттүү болуш керек. Саламатсызбы, кош келдиңиз, улуу урматтуу президент Жумгал өрөөнүнө. Мен Башкоғанды айылынын тургуну Айыда. Мен келгенимдин себеби жер поля жер жөнүндө арендага алганга, хотя бир арендага алганга жерлер жок экен бейбечараларга. Эми мени жалгыз бой жесирлерге жок, башкаларына бүт баарына жер бар. Кайсы жерди көрсөк эле бүт эле арендага кеткен, атка минерлердики ошондой болуп атат. Анан ВПСтин 12 гектар жери бар экен, жалгыз эле Бердибек байкебиз урунат экен, Самединов башка киши урунганга болбойт экен. Мен ушу жер маселеси боюнча Сиз аскамыз катары каттоодо турасызбы? Ооба, турат экенмин, бирок азыр чыгарган эмиш экен. Өзүмдүн деле жерим болгон 91-жылы, бирок ошол экени үстүмөн түшүнүк жазып туруп, эжем бүт баарын приватташтырып алган 3 гектар жерди тең. Эжем урунат 6 гектар жерди. Мен сурап көрдүм, тынччылык менен депчи. Анан ал киши бербей койду, мага бербей элатат. Мен улам мигрант болуп, аз камсыз болуп, эми ден соолукка байланыштуу. Азыр арендага жер сурап атасызбы? ФПСтин жеринен? Арендага да жер сурап атам. Анан
Өзүң үчүн жеримди айтып атам. Түшүнүктүү. Сиздин маселе не? Жергиликтүү бийлик. Жарайт, биз роуду менен бирге карап берели. Териштирип чекитти коюп бергиле азыр. Урматтуу элибиз, социалдык фондго деген камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөн болсо, стаж болот деп эсептелинет. Эгерде такыр стажы жок боло турган болсо, өзүңүздөр акыркы мыйзамдарда байкадыңыздар, мурун камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөгө кошулгандагы стаждар болот. Бул деген баласын баккан убактысы мурун 6 жыл кабыл алсак, азыр 9 жыл кабыл атабыз. Бирок ошол эле убакта такыр эле бир да күн төлөбөгөн болсо, анда стаж кабыл алынбай калат. Ошондуктан жок дегенде 1 жыл төлөгөн, 12 ай төлөгөн суммасы болуш керек. Же болбосо жердин эсебинен төлөгөн суммалар болот. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөр көп. Сиздин маселеңизди өзүнчө карашыбыз керек. Анткени базадан дагы карап көрөлү жердин стажынчы. Буга чейин кандай алып төлөгөн, эмне кылганын, анан трудовой книжкасына карашыбыз керек, иштегенби, иштеген эмеспи. Азыр жыйындан кийин кабыл алыңыз, дагы тактап коюңуз. Бул киши айтып атпайбы, 5 жыл төлөдүм, дагы 1 жылым калды пенсияга деп. Туурабы же туура эмес? Анан пенсияга чыкпай калбасын да карап койгула. Жарайт. Саламатсызбы, урматтуу. Эгер азыр баарыңардыкын угам десем, анда таң атканча да бүтпөйт, анда бүтпөйбүз. Кочкорго дагы үлгүрүп калалы. Мен Эрмек Кызылжыл сайынан тынчыраак туугандар. Биздин суроо биздин айыл могу түндүк түштүк альтернатив жолдун боюнда болгондуктан бизде кечкисин могу чоң унаалар катуу ылдамдыкта өтүп атат. Биздин суроонор ушу ылдамдыкты ченеген камераларды коюп берүү. Себеп деген окуучу балдар же башка кары-картандарга коопсуз болуп атат, кооптуу болуп. Биринчи суроо. Экинчи суроо болсо, ошо биздин айылга бала бакча салынып аткан титулдук баракчага кириптир, архитектур пландар түзүлгөн экен, ошонун каржысын ылдамдатып берип коюшту суранабыз. Хорошо, биринчи жол сурооңуз боюнча, альтернативный жол боюнча дополнительно 70-тен ашык гаини бөлүп бердик. Себеби жаңы жол да бул, Жалал Абадтан бери балыкчыга чейин. Анан гаилердин пункттары болот, көзөмөлдөөчү камералар дагы болот, ага кичине убакыт керек. Бул жол 28-жылы гана барып бүтөт бул жол. Толук баягы пайдаланууга 28-жылы бере алабыз. Азыр көрүп атасыңар, таш кулап атат, тоо агылып түшүп атат. Бул жолду жөн эле баягы атын дүңгүрөтүп туруп анан чалаула салып койгон жолда. Ошон үчүн биз каерге камера коюшту биз пока азырынча билбейбиз. Бирок 28-жылы бүтөт дагы анан 30-жылдарга чейин барып туруп, ошол жана жолдун ылдамдыгын ченеген, камера койгон, гаилердин посттору, ошонун баарын уюштуруп атабыз. Мен ушу, по-моему, 1 ай мурун коюп берсем керек эле, 70-тен ашык гаини ошо жерге дополнительно. Гаини коюп бердим белем мен. Ооба, Садыр Кожоевич, туура айтып атасыз. Штатын көбөйтүп бердим, ушул жолдун өзүнө жараша. Бул боюнча, урматтуу туугандар, бүтке тынчтанып коюңуздар. Урматтуу туугандар, ооба, сиз 70 единица бул жалпы 150 единица бөлүп бергенсиз, жаңы альтернатив жол боюнча. Анын ичинен 70 единица Нарын областына бөлүнүп берген, анын ичинен 15 именно ошол Жуңгал районунда болот. Анан сиз айткан камералар боюнча жол берилгенден кийин кандай эсеп чоту чыгарылат, андан тышкары жаңы ГАИ пункттары дагы эсеп чоту ошо жаңы жол берилгенден кийин чыгарылат. Ага чейин болсо, мына жакында берилген треногалар ишке кирип, мына скоростун эмесин ченейт буйруса. Мен көйүмдүн айтайын. Мен куштан келдим. Атым Гүлнар. Балам 1 жарым жылдан бери камалып жатат. Эч жасыгы жок, топко кошулуп алып, кошуп койду баламды. Садыр Нуркожоевич, мен бул апанын Батыр эненин кызы болом. 1 жарым жылдан бери бир тууганым, эң кичүү бир тууганымды эч кандай күнөөсү жок МВД тарабынан камалган. 1 жылдан бери сот жүрүп атат. Азыр городской сотко өткөрүштү. Буга чейин бизде 11 киши деп камалган. 11 киши бирин тааныганы бар, бирин тааныбаганы бар. Бул жерде эч кандай Кылмыштын түрүн анан баланын атын айтып койсоңуз. Кылмыштын түрү бул 261 берене, 362 берене, 278 берене, дагы бир берене. Бул власти басып алуу беренесин коюшкан. Эң оор берене бул власти басып алыш үчүн булардын өздөрүнүн топтору болуш керек, кылган иштери болуш керек. Сотто каралып атканда
9 адвокат болгон, 9 адвокат булардын эч кандай кылмыштык кыймыл иштери болгон эмесин баардыгын тастыктап беришти. Ошого карабай райондук сот 8 жыл берип 5 кишини баарын группа деп камаганына карабастан 5 кишиге пробация берди дагы 6 баланы кайра камакка 8 жыл берип койду. Бул өкүм чыгарган Керимкулов Ильяс өкүм чыгарып атканда биз акыркы күнгө чейин бир да жолу Азыр жооп берип койсун. Азыр токтоп туруңуз. Бул боюнча маалыматыңар барбы? Бул кайсы группа эле, эмне группа эле? Бул өзгөчө оор кылмыштар боюнча айтылып атат. Ошол насильственный захват власти. Катуураак, микрофон жакын. Насильственный захват власти, анан ошол ОПГга тиешеси бар депчи. Ошол себептен соттолушкан, бирок жогорку сотко чейин жетпесе керек, жетпеген болсо укугу бар, ошол жогорку сотко кайрылган. Берчи аркы ички иштер министрлиги. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, 24-жылы ички иштер министрлиги жанагынан тергелген 40 чоро 7 дубан деген уюм түзүлүп, бийликти басып алабыз деген багытта иш жүргүзгөн. Бул жана уюштуруучулардын бири Ишенбаев Кенжебек деген жигит. Билем алар деген жакшы эле, түшүнүктүү. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Баягы эмне деп койчу эле ата бабаларыбыз айткан сөз бар, хан келген жерге кут конот дейт. Сиз Жумгал элине кут алып келдиңиз бүгүн, өзүңүз улуу башыңызды кичүү келип. Менин бир 3 суроом бар эле. Ошого атым Нурлан, Чаек айылдык кеңешинин депутатымын. Бизде мынакей диний тарбия жана спорт өнүктүрүү боюнча көптөгөн аракеттерди кылып, көптөгөн жерлерге спорт комплекстерди салып келесиз. Мен ошол спорт аянтчыларынын бири болгон Кыргызстанда хоккей тармагы боюнча айтайын деп отурам сизге. Хоккейдин өнүгүү жолуна ушу Жумгалдын жигиттери, Жумгалдын жаштары Кыргызстандагы хоккейдин өнүгүүсүнө чоң салым кошуп келген. Алгачкы жолу 1998 жылы ушу Жумгалдын Чаек айылында, Шортон деген айылында хоккей башталып, 2010 жылы Россиядан берки легендарлуу хоккеисттер келип, ошонун натыйжасында мотивация болуп, хоккей азыр жогорку деңгээлге чыгып, мынакей биз Жумгал районунан дүйнөнүн чемпиондору чыгып отурат азыр. Бир да спортто дүйнөнүн чемпиону Жумгалда жок. Кыскараак. Анан ошол бизде Шортон деген айылында жер аянттарыбыз бар, дагы менчиктештирип алган жерлер бар. Ошол жерлерге бир жабык түрүндөгү спортивный комплекс салып берсеңиз жакшы болот эле. Себеп дегенде муну райондук, областтык деңгээлде муну салуу мүмкүнчүлүк жок болуп жатат. Ошону өтүнөйүн деген автобаза деген жер бар, ошол жерге салсак болот. Бирөө менчиктеп жатат. Шортондо дагы сон жер бар. Болду, түшүнүктүү. Курулуш министрлиги быйыл сөз бере албайбыз, хоккейди колдоп келатабыз, республикалык деңгээлде билесиз, акчалай бөлүп беребиз, утуп келди деп өзүнчө акча берип атабыз, конверттерин жана башкаларын дегендей. Бирок кийинки жылдарга биз карап берсек болот. Анткени действительно ушу хоккей ушул жактан чыкты да. Биздин хоккейчилердин азыр канчанчы дивизиондо? 2-деби же 3-дивизион? 3-дивизиондо жүрүшөт мынакей. Мен ал эсимде турат, көкүрөгүмдө анын баары. Жабык эме салып берүү боюнча 27-28 жылдарга болобу бюджетке жараша карайлык. Жарайбы? Минкуш айыл өкмөтү Саргамыш айылы. Абыканов Темиркан. Саргамыш айылы 3 айылдан турат, Жумгал менен Токтогулдун чек арасындагы айыл. Ушул айылдын борбору Котурсу айылында жалгыз гана мектебибиздин башы бар. Клуб деген жок, стадион деген жок, ФАП деген жок, китепкана деген жок. Ушул айылга ар кандай иш-чаралар бүт ачык асман алдында өтөт. Ошон үчүн мектептин окуучулары дагы дене тарбия сабактарын кыш болобу жай болобу сырттан өтөт. Ошон үчүн ушул мектепке бир чакан спорт зал салдыртып берүүңүздөрдү суранат элем. Бул киргизип кой, буган неме кылып берели. Жарайт, түшүндүм. Бул биринчиси. Экинчиси трансформация боюнча 200 гектар, 300 гектар жерлерди айтып атат. Ушул айылда 3 айылыбыз бар, 3 коктуда жайгашкан. Ушул 3 айылда бир 5 гектарга жетпеген жайытыбыз бар эле. Ошол жайыттын 1 гектарын түндүк түштүк альтернатива жолу жарып өткөн. 5 метр, 6 метр тереңдикте казып өткөн. 1 метри жараксыз болуп калган. 2 гектар жерин мындан 10 жыл мурда жаштарыбыз ат майданы кылып алган. Эми ушунда 2 гектар жер бар, таштак, алты гана баскан. Жарымы ушул жайытка жараксыз категория, жарымы жарактуу категорияда. Трансформациялык беш керек. Түшүнүктүү. Биринчи маселеңиз боюнча эми спорт зал салып беребиз.
жалгыз мектеп бар болсо башка иш фапта жок экен деп атат дагы. Барын карап көргүлө да курулуш министрлиги спорт зал салып берип коелу, кичинекей анча мынча иш чараларды ошонун ичинде өтүп тургандай болсун. Болду, түшүнүктүү. Эми урматтуу жумгалдыктар. Эми азыр мага уруксат бересиздер. Угуп тургула, до конца угуп тургула. Мына немеге тартып атат, видеокамерага. Мен өзүм отуруп угуп жазып алып кетемби, видеокамерадан барып көрөмбү, мен монун баарын көрөмүн. Өзүмө керектүү жерлерин кесип алып туруп, анан кийин ишиңерди тапшырамын мына губернаторго. Бирок ошондо дагы мына азыр губернатор калат, мени менен Кочкорго барбайт, калат, аягына чейин угуп, жазып алып, анан сиз да мага кат жүзүндө ким эмне деп кайрылды, кандай проблемасы бар, аны ким чечиш керек экенин мага жөнөтүп коесуз. Жарайт. Түшүнүктүү. Уруксат берсеңиздер, анда мен барайын анда. Рахмат.